Assalamu alaikum, sevgili teröristler, mekendişler, жердештер, bir tuğanlar, oruzağızlar, kabul olsun tuğanlar. Жердештер, dagı bir nerse mına. Nurame men gelgende başlap mına. Azır жакшына болуп мындай отурганын көрүп атасыңар да. Кыймыл аракети, бутун көтөрүү, ушу креслого отуруш деле өтө бир чоң оор экен да. Чынасың өтө эки адам отургузат экен. Эми адам баягы өзүнүн жүрөгү менен келип гана көргөндө гана сезет экен да. Эч кимдин башыбызга мындай нерсе салбасын туганда. Туганда дурадагы токтоп кетсем, азыр сеники омуртка ошодо омуртка үн алган сынган, омурткасынын жүгүн кысылып калганда, ошо жүгүн кысылган жери серебряный канал деп коет экен, кургап калыптыр да. Кургаган үчүн буттарым тырышып калган да, мына коляскага бүгүп отургузуп коюшту. Жатканда ушу жата албайм да, кырман кылып буттарымды тырыштырып, ошо мен бүктөп коюшат. Чалкаманнандай бутум сунуп жата албай калганымдан мына колум манжалары да полный отказ берип калган. Кашык кармап өзүм тамактана албайм да. Анан ушул бутумун тырышканын мындай түз кылып жазыш үчүн эле ошол помпаны коюш керек болуп атат. Бакласановый помпа деп ал жерге коюлат. Андан мындай катетер аркылуу эми ичтен омурткалардын арасынан алып келип, мына жүлүнгө жайгаштырат да, ошо жаракат алган жерге. Ал жерден суу тамчы, ошол дары тамчылап турат. Ал дары ар 3 айда түгөнөт. Бул жерден 180 миңге дагы заправка кылып турушат экен. Ошол помпага чоң сумма почти 2 миллионго жакын керек болуп